болмой кетти. Канат Келдибек кайда жүрөт дегендерге бар кыргыз элимен айланай деген башкысы азыр кирсин баарычы. Кобурашып сүйлөшүп турган кандай сон? Азыр кирсин баарыңар менен учурашайын жакшы жагынан кыргыз элим. Баарыңардан айланайын. Айланып кетейин кыргыз элим, айланып кетейин. 200 киши болсун, 300 киши болсо сүйлөй баштайм. Не беле? Мындай сами кылгам дейм. Жүрөктөн чыккан сөздөрдү. Жанымда алтын досум бар. Ассалаумалейкум. Вообще. Ey 300 киши кириш керек болуп атат мындай жакшы жагынан. Жүрөктөн чыккан сөздөр. Не болуп кетти экен деп дагы эме ойлоп кирбесиң кыргыз. Эме кыргыз элим. Не болот бул? Нени баштады болду келейм деп. Канча 300ге чыкканда мындай эми жүрөктөн чыккан сөздү батырата баштайын деп атпайм. Чекесиненчи. 280 88 не болот буягы кыргыз элим. 300 болду мына. Не дейсиң? 300 болду. Баштай берейин, иншалла. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатух. Салам алейкум кыргыз элим. Ушинтип мусулмандар ушинтип учурашкан өтө сонунда отпай, ден соолуңар. Муну мааниси терең да, кыскасы кыргыз элим. Ушинтип учурашып жүргөнгө колдон келишчи. Анан айта кетчү нерсе ошо эч кандай шайлоо, майлоо эмес да буягычы. Жакшы жагынан жүрөктөн чыккан сөздөр. Эми Калыс-Ордо досум, Калыс-Ордо, Тендик, Акбата, Акжар, Келечек, Корзавод, дагы эмне бар отур? Толтура короче. Тендикти айттымбы деги? Алтын казык, койчу гана, мен жактагы райондорго айтып атам да, жаштарга негизи эле колунда бар байкелерге бир жакшы бир идея, бир жакшы ойду айтып көрөйүн, азыр учун чыгарып көрөйүн, анан кийин Кудай буйрса мону поделиться кылам бошум керек да, ошону анчын кайра угуш үчүнчү. Ошо анан кандай десем, ошону учун чыгарайын дедим да. Эме токотор жери, короче, зал ачыш керек болуп атат ошол жакачы. Кудай буйрсачы, зал ачып ошо байкелерибиздин колдоосу менен, колунда бар байкелер. Эмнеге ача албайбыз дейм да. Сонун зал ачып койбойлу я. Анан жаштар, буну поделиться кылам, силерде жакшы ой пикириңерди тааныштырсаңыз, бизнесмен байкелерге айткыла, мындай канаттай экен, мындай болошту, мындай эме идеясы бар экен, мындай ою бар экен депчи. Сонун жаштар аз канчасы ошол жактан баары канчасы тренировка кылбай, канчасы жүрөт мисалы үчүнчү. Ошолор бирден бир эле мына ичпей залга барса жаман бул. Сонун зал ачып койсок сонун болобу деген ой да. Мисалы үчүн сонун болот эле. Мен оюмда ошо зал ачпайлыбы? Кыргыз элим, колунда бар байкелер мага жазгыла, сүйлөшөлү, силерге жашайын же болбосо номерлериңерди калтыргыла, эмени эме ушу видеону киргизем, ошонун астына жазсаңар же болбосо мен эмеме жазсаңар, Адилет иним баякта карайт Инстаграмдачы. Ошо ой пикириңе жазгылачы, бизнесмен байкелер өтүп кетет, бул жаш өтүп кетет. Просто жаштарга бир неме калтырып калалы да, жаштарга бир мотивация берип, жакшы жака үндөп, ичпегиле, чекпегиле дегенчи. Колуңарды көтөргүлөчү, мындай колдой тургандар болсо. Бармактарыңарды жакшы жагынан. Иншаллах. Аллах Таала улук, эң башкысычы. Аллах Таалага мактоолор, чексиз шүгүрлөр кылалы иншаллах. Ошон үчүн ошондой жакшы ой кирип кетип алам. Алтын досум экөөбүз мындай баштадык да, мына башынчы. Эч кимге деле айта элексиң, ачык эле машинада кетип барат эле идея кетти да, сызчы. Ачык сөз туурабы? Самыган жүрөккө жүрөк тиетти айтып коем, жүрөгүндө бир бизнесмен байкенин жүрөгүндө бардыр балким. Ошо байке чыгып алабы иншаллах. Аллах Тааланын буйругу мененчи. Салбайлы мына шайлоо дейсиңер, шайлоо миллион миллиард деген акчаңарды жумшайсыңар. Бир сонун зал ачып койсокчу. Менин атыман иншаллах. Байкебиздин ошо ким колдоо көрсөткөн ошо байкелерибиздин атынан сонун болот эле да, мындай жакшы жагынанчы. Анан көбү да сурайт да мага, мисалы үчүн сурап, каякта жүрөт, кандай жүрөт, эмне кылып жүрөт, эмне кылат экен, келечеги кандай экен депчи. Ошо зал ачсамбы деген эле келечек бар биздики делечи. Кийин ошо жаштарга бир эме калтырып кетелиби деген ойлор бар да. Бирок азыр пока дагы желебизди көтөрөбүз иншаллах. Пока Аллах Таала ден соолук берсин. Ошо кыргыз элим, эң башкысы ошол да, токотор жер зал ачыш керек болуп атат.
бизнесмен байкелер жазгыла, ой пикириңерди айткыла. Кал Соордо, Тендик, Акбата, Акшар конуш, короче. Короче, жакта Дордой жактагы да, ошакта бизнесмен байкелер негизи эле кыргыз элим жазсаңар, сонун болот эле колдоо көрсөтсөңөр. Бар көп түкүрсө көл болот дейт. Көл болот, көл. Кадимкидей элечи. Ушинтип бара оңолобуз да, көп баарыбыз чыгарсак, мына мо байке берди, мондай деп атыңарды айтабыз да. Аллах Таала деле угат да, айтпасак делечи. Аллах Таала деле угат да. Кандай дедиңер? Ошон үчүн ушундай эле да, короткий ясный эле силерге кайрылуу болуп эле чыгып алгандагым. Көп сөз сүйлөбөйүн, кыскасы ушуга ой пикириңер кандай лента менен бөлүшөм. Кыргыз элим, давай кылайм. Ошо Тендик жакка болобу, ушак жакка бир зал ачалычы. Менин үйүм Тендик жакта да, ушак жакта. Ошо байкелер колдоо ошо жакшы зал ачып алсак, кыргызым жаштарын эле тренировка кылдырат элек. Болгон ошол да. Анан самый главный кыргызымдын желеги көтөрүлөт. Иншаллах, кыргыз экен, ким экенин таанытабыз. Болгон ошол. Же досум, биз сөйдө досум, ошол жактагы бүт жаш балдар мисалы азыр колунда бары бар, жогу бар да. Бүт шарга чыгат. Да. Ошон айынан барбай калат. Машка менен барат, баягыша кечинде десин дөзүң. Убактан өттүк го. Анан ошака бир жакшы кылып сен айткандай зал ачып койсок. Көп чемпион да чыгат да мисалы. Ошол эле жакшы жагынан эле. Ой, чиле элементен эле мен деле ошо машина жок кезде маршрутка менен келчимин да, бул жерге тыгылып. Бак 257 келчи, 251 келчи тыгылып. Аллах Таалага шүгүр деп атпайм, ошентип жаштар өттү. Ошондой жаштык. Кудайга шүгүр, азыр деле өтө берет. Просто азыр машинем бар, эми кыргыз элим колдоп атат, ошентип жүрөм да, Аллага шүгүр да. Анан кичине залга ачсак, алдына ар жерден да өзүнчө дагы эме болот дегендейчи, мындай ар жагынан да. Анан ошо жаштарга да, ошо жаштар маршрутка менен жүрбөй, ошо убактысын бөлүп, жумуштан кийин кеч келгенде да зал жакын, залга бара калса жакшыбы деген ой пикирим бар да менчи. Жакшы деген ушу жаштарга мотивация түрүндө мотивация берип дегендейчи, иншалла. Ошон үчүн байкелер, бул лента менен эме менен бөлүшөм, Кудайыбыз жазгыла, ой пикириңерди айткыла, иншалла. Ошо барыңыздарга ассаламу алейкум. Жакшы жагынан бул башы башталды, бирок муну Кудайыбызга чыгарабыз иншалла. Бул башы да учу, просто ой пикириңер жазып, байке бизнесмен байкелер, мен деген байкелер бардыр, иншалла. Просто